Индус Дубайга келип основать эткен компания боюнча айтып кетебиз. Мына эң сонун жери брокерлер үчүн 6% комиссия төлөп беришет. Неге бул жерден көбүнчө инвестицияга, неге бул жерден көп объекттерди алышат? Анткени ошол Индус владелец компания ушул жерде өзү особняк куруп жатат. Казино курулган жерде инвестиция кыла турган болсоңуздар, как минимум 100%тен жогору пайда көрсөңүздөр болот. Ошол суммага эле сиз кайра башка апартамент алып койсоңуз болот да. Өтө выгодно. Бул жерде вертолет менен келип койсоңуздар болот. Андан тышкары летающий такси дагы болот. Сдавать этип полностью управлять этишет. Анан бул жердин эң плюс жери жылына вперед төлөшөт. Эмне үчүн Дубайда кайсыл жерден үй алган выгодно? Биз азыр Индус Дубайга келип основать эткен компания боюнча айтып кетебиз. Номер 1 Соба деген. Бул компания боюнча кыскача айтып кетейин. Азыркы учурда 11 локацияда куруп жатышат. Булардын өзгөчөлүгү, буларда комплексно полностью компания өздөрүндө дизайн, управление компании, айтор от и до полностью. Анан эң сонун жери брокерлер үчүн 6% комиссия төлөп беришет. Кеттик туугандар. Өзүңүздөр көргөндөй эле киргенде эле рецепшнга келесиз, паспортный данныйларыңызды бересиз, полностью жазып калат. Эң башкысы бул жака келерден алдын ала заявка бериш керек. Просто келсеңиз смысл жок. Эми караңыздар, атмосфераны. Элдин бардыгы сатып атат да. Бул жерде брокерлер бардык жерден келишет. Неге бул жерден көбүнчө инвестицияга, неге бул жерден көп объекттерди алышат? Анткени инвестицияга жакшы. Экинчиден эч кандай задержка болгон эмес да. Объекттери булар наоборот 6 ай, 8 ай мурун эртерээк бүтүрүшөт. Эмне үчүн? Анткени буларда комплексно полный компания өздөрүндө бар да. Башка компаниялар болсо кээ-биркилеринде өздөрүндө бар, кээ-биркилеринде өздөрүндө жок. Ошол себептен туугандар, булар номер 1. Туугандар, өзүңүздөр көргөндөй 135 вилла бар болчу, ал виллалардын бардыгы уже сатылып бүткөн. Ал боюнча маалымат бергендин пайдасы жок болуш керек. Могул объекттерде болсо апартаменттер бар, жана коммерческий помещениялар бар. Эгер коммерческий помещение же апартамент алам десеңиз дагы кайрылсаңыздар болот. Бул жерде мектеби бар, премиум класстагы. Анан эң эле башкы нерсеси ошол Индус владелец компания. Ушул жерде өзү особняк куруп жатат. Бул өзүнчө полностью бир райондо застройка кылып, мындай айтканда лакшери премиум класстагы вариант кылган. Эми бул жерде өзү салгандан кийин, значит, бул жердин качествосу кандай болот? Өзүңүздөр деле ойлонуңуздар да. Мисалы кайсы владелец компания өзү жашаган жерде жаман курсун. Негизи эле булардагы объекттердин бирөөсү дагы бүтпөй калып, же кандайдыр проблема болгон учурлар кездешкен эмес. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле 6 объект турат, 6 здание турат. Ошол 6 зданияны 1-2 комнат полностью сатылып бүткөн. Варианттары жок. Сдачасы болсо июнь 2027 жыл. Бирок ар кайсыл объекттики ар кандай. Мисалы бирөөсү декабрда бүтөт, бирөөсү июнда бүтөт, бирөөсү июльда бүтөт. Бардыгы 27 жыл. Могул турган чоң зданиялар болсо, булар 2029 жыл бүтөт. Варианттар 1 комнат, 2 комнат, 3 комнаталар бар. Бирок биз мындай айтканда, эгер ошондой эгер силер апартамент алам десеңиз деле кайрылсаңыздар болот. Бирок биз көбүнчө закрытый продажа менен иштейбиз. Анан көбүнчө коммерческий помещенияларды алабыз. Эмне үчүн? Анткени коммерческий помещенияда пайда көбүрөөк. И по-любому коммерция да. Ал жерде бизнесмендер менен иштешесиң, бизнесмендер определенный суммаларды 1 жылга заранее төлөйт. Мисалы бир коммерческий помещение алдыңыз, сиз ошол алып бүткөндөн кийин сдачага бересиз да. Сдачага бергенден кийин сизге 1 жыл алдын полностью оплатаны төлөйт. Ошол суммага эле сиз кайра башка апартамент алып койсоңуз болот да. Өтө выгодно. Могул объект боюнча айта турган болсом, бул 27 жыл декабрда бүтөт. Коммерческий помещениялардын баасы $2 миллион $200 $7 миллион чейин. Аны бөлүп төлөө жолдору бар. Толук маалыматты описаниеден окусаңыздар болот, же жазуу түрүндө калтырабыз. Же болбосо бизге чалсаңыз, лучше толук маалымат беребиз. Андан тышкары эң сонун нерсеси, буюрса бул компанияны биз Кыргызстанга чакырып атабыз. Ал жерде инвесторлорду чогултабыз. Ошол инвесторлор полностью презентацияны беришет. И пайдасын, кандай болгон, өзү булар кантип курушкан, эмне преимуществолору барды Бишкектен дагы инвесторлор буюрса көрө аласыздар. Бул жакынкы 2026 жыл, скорее всего, чыгарабыз. Туугандар, эң сонун варианттардын бири бул один из самых высоких зданий, 450 метр.
110 этаж бизнес бейде жайгашкан. Эң плюс жерин айтайын, бу тетигинде үстүндө көрүп атасыздарбы? Бул эң бийик бассейн болот, Infinity. 380 метрде. 380 метрдеги бассейн бул дүйнө жүзүндө жок. Ошол себептен бул проектке дагы инвестиция кылсаңыз, өтө сонун пайда табасыздар, анткени бул дагы бир необычный проекттердин бири. Бунун сдачасы 2031 жыл, бир комнат батерди сиздер $780,000 алсаңыздар болот. Үйлөрдүн баасы $760,000 башталат. Анан дагы баса белгилеп кете турган нерсе, ушул зданияда примерно 450 квартира бар. Так что вариант аз эле туугандар. 60, 65, 70, 75, бунун бирөөсү 84, экинчиси 95 этаж. Бул жердин өзгөчөлүгү, Дубайды бергенде Дубай Марина Мол бар, ошого окшогон мол болот, сопка мол. Бирок бунун чоңдугу Марина Молдон 2 эсе кичинекейирээк. Бул жерде квартиралардын баасы $490,000 жогору жана бул жердеги объекттер мисалы декабрь 2029 жыл, декабрь 2030 жыл, декабрь 2031 жылы бүтө турган объекттер турганда. Ар бири негизи объекттерди ушул датада бүтөт дейт, ошого чейин дагы бүтүргөн случайлар аябай көп бул компанияда. Эң кызык маалыматтардын бири бул коммерческий помещение боюнча айтайын. Коммерческий помещениялар $1,600,000 $1,600,000 $3,500,000 чейин. Тренажерный зал бар, анын баасы $13,300,000. Ресторандагы бар, анын баасы болсо $6,800,000. Эгер офисный помещение алам десеңиздер, $1,5 миллион примерно $5,700,000 чейин. Если 100% оплата кыла турган болсоңуздар, примерно 5% дисконт алсак болот. Бул жерде көрдүңүздөрбү, полностью кофе, кааласаңыз кофе, капучино, латте, су, сок, любой нерсени алсаңыздар болот. Отдел продаж. Бул жерде отдел продаж только брокерлер менен иштешет, ошол себептен да карасаңыздар, полностью брокерлер, баардыгы өзүнүн иши менен кылынып атат. Карасаңыз, бул жерде да консультация өтүп атат, бул жерде да консультация өтүп атат. Удобство, полный нерсе бар. Су, чай, май, полный нерсе. И бул жердеги галереясын көрдүңүздөр. Анан дагы эң башкы нерсеси, бул жакта кассасы дагы бар, көрдүңүздөрбү? Акчаны наличкага алып келип төлөсөңүздөр дагы болот. Экинчи плюс жери караңыз. Могул жерде атайын коюп койгон, кайсыл жерде кандай зданиялар курулуп атат, кандай преимуществолор бар, өзүңүздөр дагы примерно көрсөңүздөр болот. И LED экрандарды да байкасаңыздар болот. Ар бир жерде специально коюлган. Ошондой эле могул жерде адам көп болгондо потолок кичинекей болгон үчүн бир аз жүрөк сыгылып кетет да. Эгер биз дальше бул жакка өтө турган болсок, бул жерде көрдүңүздөр, потолоктор бийик болгон үчүн дагы пространство берет и свободно да, жүрөгүң сыгылбайт, удобно. Эң эле сонун жерин карасаңыздар, могул жерде лестницаны кылган, сонун кылып. Лестницаны кылгандан тышкары дагы могул жерде песок кылып туруп, декоративный кылып, сонун кылып коздоп койгон. Экинчи жагы, булар обязательно бийик стеклолорду коюшат, айнектерди. Эмне үчүн? Анткени пространство берет. Вроде, в принципе, могул расстояниясы тетиги айнектен бул айнекке чейин кичинекей болгону менен сиз бул жерге келсеңиз чоңдой эле көрүнөт. Эмне үчүн? Анткени бул жагы дагы айнек, бул жагы дагы айнек и пространствону чоңойтот. Экинчиси бул могул жерге мост кылып койгон. Эмне үчүн? Экинчи этаждан бул экинчи этажга өтө тургандай кылып. И үстүнкү этаж почти полностью жагында отдел продажасы бар, отдельный өздөрүнүн помещениясы. Андан тышкары буларда специалисттерге дагы отдельный өзүнчө офис да кылып беришкен. Өзүңүздөр көргөндөй эле Дубайдын амирлери үчөө чоң атасы, баласы. И өзүңүздөр көргөндө карасаңыздар, бул жагын айнек кылгандагы, уже дальше бул жерде чоң килтеген эшик, эң сонун эшик менен полностью почти билинбейт да эшик экеничи. Лакыйган карагачы. И бул жакка киргенде эле уже мынакей. Бул жакта дагы адам ошончо. И карагыла. Бардык жерде продажа да. Мондай шумоизоляциялар бар. Бул жерге сиз спокойно киресиз. Бунун ичинде сүйлөсөңүздөр вообще эчтеке болбойт. Ичинде кызучу, пызучу эчтеке болбойт. Көрдүңүзбү? Тынч. Бул жерде отуруп алып, спокойно кардарыңыз менен сүйлөшүп по телефону. И бул жака кайра чыксаңыздар болот. Эч кандай шум кылган жокпу? Уже дальше шум болот. Көрдүңүздөрбү?
Анан могул жерде ошол эле кофе, суу бекер. Эми сиздерге айтып бере турган искусственный остров эмес, настоящий остров. Ошол объект боюнча могул. Караңыздар. Могул полностью остров, бул натуральный остров. Бул жердеги песокторду атайын Мальдивадан алып келишет. Бул жерде премиум класста кылып атышат. Эмне үчүн? Анткени бул жерден 5-10 мүнөттүк жолдо казино курулат. Эмне үчүн мен аны айтып жатам? Казино курулган жерде инвестиция кыла турган болсоңуздар, как минимум 100%тен жогору пайда көрсөңүздөр болот. Дубайда Palm Jumeirah деген жер бар. Ал өтө сонун, мындай айтканда премиум же болбосо элдин баардыгы ошол жерге келишти каалайт. Же ошол жерден үй алышты каалайт. Ошонун эле альтернативный варианты. Бул жердеги үйлөрдүн баасы ал жерге караганда 2 эсе 3 эсе арзан. Бул жерде эмнеси бар? Бул жерде тетигинде яхт клубу бар. Бул жерде вертолет менен келип консоңуздар болот. Андан тышкары летающий такси дагы болот, буюрса. Бул жерде болгону 250 гана вилла бар. Так что мүмкүнчүлүк аз. 250 адам дүйнө жүзү боюнча 250 адам жөн эле алып коюшу мүмкүн да. Ошол себептен эртерээк аракет кылсаңыздар сонун болот. Palm Jumeirah'da Royal Atlantis деген 5-звездочный отель бар. Ошонун альтернативный вариантын ушул жерге дагы курушкан тугандар. Буну эмне үчүн айтып атам? Бул жерде жашасаңыздар почти отельде жашагандай эле болосуздар. Анткени полностью обслуживание, сервис бар. Анан дагы коммерческий помещение алам дегендер үчүн $4 миллион бар. Жана детский сад на сумму $13 миллион 600 дагы детский сад бар. Ошону дагы ала турган болсоңуздар нормальный пайда көрөсүңөр. Анткени булар уже жакында сдача болот. Эмне үчүн мен бул объект айтып атам? Бул жерде өзүңүздөр көрүп аткандай эле, могул полностью объект боло турган болсо, могул зданияларды атайын бийик кылган, бирок жанын көрдүңүздөрбү, жанындагы жерлерин? Буну специально ушул жерден жашоочулар үчүн кылынган, караңыздар. Специально атайын песоктор менен, дарактар менен, лагуналар менен. Мен айтып атпадымбы жана Роза ветров депчи, аны жөндөн Роза ветров кылган эмес, андан тышкары сад да кылып койгон, көрдүңүздөр. Ар бир квартиранын өзүнүн сады болот. Спокойно чыгып, ушул жерде чай ичип, кофе ичип эс алсаңыз болот. Анын эң эле сонун жери көрдүңүздөрбү? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 этаж полностью парковка. Андан дагы эң плюс жери машиналарды көрдүңүздөр, любой жерден келет. Кайра любой жерден чыгат. Инвестиция боюнча дагы плюс дополнительный маалымат кандай? $250 миң болсо ВНЖ аласыз, $500 миң болсо сиз Gold виза аласыз. Анын плюс жери эмне? 5-6 жыл сиз спокойно кирип чыгып жүрө бересиздер. Анан дагы эң сонун жери, сиз башка мамлекетте жүрсөңүз деле бул жерден объект алып коесуз, полностью управляющий компаниясы бар. Ошолорго берип коесуз, алар сиздерге сдавать этип полностью управлять этишет. Анан бул жердин эң плюс жери жылына вперед төлөшөт. Мындай айтканда, эгер сиздин апартаментиңиз болсо же виллаңыз болсо деле оплатаны 1 жылга заранее аласыз, ал суммага кайра дагы бир апартамент алып койсо деле болот. Туугандар, бул даунтаун, мындай айтканда башка эмират. Бул жерде полностью жаңыдан салынып жатат. Неге мен бул нерсени айтып атам? Бул инвестиция үчүн өтө сонун вариант. Неге? Анткени бул жерде Катардагы объекттер бар, салынган эң популярдуу. Москва Ситини копировать этип, вставать этип коюшкан бул жерге. Бул жерге болсо Сингапурду копировать этип, вставать этип коюшкан, көрдүңүздөрбү? Мындай айтканда, дүйнөдөгү миң деген зданияларды, миң деген архитектураларды ушул жерге камтылган. Бирок бул боюнча маалымат пока жок. Неге? Анткени бул моулардын баардыгы сатылып бүткөндөн кийин анан сатылат. Ошол себептен азыркы учурда бул жерде 3 здания, анан дагы 4 здания, общий 7 здания эле сатылып атат. Эмне үчүн Дубайда кайсыл жерден үй алган выгодно? Сөзсүз түрдө Беректин 1-чи линиясынан. Бул жердеги жилой комплекстердин почти баардыгы 1-чи линияда жайгашкан. Бул Майами Бичке окшогон альтернативный вариант тугандар. Негизи Дубайдын шейхи эмне деп айтат? Биз любой нерседен номер 1 бололу деп атышат да. Вот и доказательства. Кайсыл мамлекетте номер 1 здание бар болсо, кайсыл мамлекетте номер 1 пляж бар болсо, ошонун баардыгы ушул жерде болот. Андан дагы тышкары тетиги паркингге барып көрсөңүздөр, келесиз, ошол жердеги паркингде турган securityге ключуңузду берсеңиз, машинаңызды өзү парковкалап, сиз дальше бул жака кирип ишиңизди кыла бересиз. Ошону менен биздин соба боюнча маалыматтар берилди. Буюрса дагы башка объектке кетебиз. Эгер кызык болгон болсо лайк, комментарий жазыңыз.
эгер башка мамлекеттен дагы недвижимость алам десеңиздер же инвестиция кылам десеңиздер төмөнкү номерлерге байланышыңыз, сөзсүз түрдө жардам беребиз. Ассаламу алейкум.